Бүгүнкү жаңылыктардан алгач кыскача маалымат. Май айында 200, 500 жана 1000 сомдук акчалар жаңы үлгүдө чыгарылат. Бир жыныстуу никени колдоп жатат. Атазов Эдил Байсаловдун ишин сынга алды. Биринчи айым Баткендеги Кут Кадам балдар үйүнө барды. Карагулжада унаа менен сууга түшүп кеткен тургунду издөгө 50 адам тартылды. Трамптын элдин көзүнчө Байденди туурап, аны шылдыңдаган видеосу. Өзбекстанда дааратканага түшүп кеткен телефон үчүн бир үй бүлөнүн 3 мүчөсү каза болду. Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин дагы көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгаарда чорнуйдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. 5 пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер: Нурлан мырза +7925 614 47 44 +7977 380 91 40. Күнү түнү чала бериңиздер. Май айында 200, 500 жана 1000 сомдук акчалар жаңы үлгүдө чыгарылат. Деген менен мурдагы серияда чыгарылган банкноталарды колдонуу мыйзамдуу болот. Кыргызстанда улуттук валютанын жаңы үлгүдөгү 5-чи сериясы чыгарылат. Бул туурасында Улуттук банктын төрагасынын орун басары Кайып Күленбаев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында мындай иштер улуттук валютанын 30 жылдык мааракесине карата жасалууда. 10 майдан тарта 200, 500 жана 1000 сомдук номиналындагы банкноталар 2023 жылдагы үлгү менен чыгарылат. Бул банкноталар улуттук валютанын 5-чи сериясын ачат. Жаңылары учурдагы сериялардын запасынын азайышына жараша этап-этабы менен толукталып турат, деди Күленбаев. Жаңы үлгүнү чыгаруу баскычы менен жасалат. Биринчи этап 200, 500 жана 1000 сомдук номиналындагы купюралар. Экинчиси 20, 50 жана 100 сомдук номинал. Үчүнчүсү 5 сомдук номинал. Купюралардын сүрөтү, түсү жана өлчөмү өзгөрүшсүз калат. Жаңы сериясындагы дизайн жаңыртылып, коргоо механизминин эффективдүү комплекси коюлган. Деген менен бардык банкноталарды чыгарылган жылына карабай колдонуу мыйзамдуу болуп саналат. Маалымат Спутник Кыргызстан. Бир жыныстуу никени колдоп жатат. Атазов Эдил Байсаловдун ишин сынга алды. Эдил Байсалов кыз менен кызды үйлөндүрүш керек деп жатат. Мындай пикирин депутат Шайлообек Атазов бүгүн 28 апрелде Жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын жана мекенчил депутаттык тобунун жыйынында билдирди. Анын айтымында вице-премьер-министр Эдил Байсалов кыргыз улутуна, динине, ыйманына, салтына, наркына каршы идеологияны жүргүзүп жатат. Маалымат Назар Ньюс. Глобальный фонддон 29 миллион доллар келсе, кыз менен кызды үйлөндүрүш керек деп, мына вице-премьериңиз макулдук берип атат. Акылбек Үсөнбекович. Эдил Байсалов деген мырза Кыргызстанда 10 секунд кошуп койгула, оюн бүтүрүп алсын. Кыргыз улутунун, дининин, ыйманынын, салттын, наркына каршы идеология эмне жүргүзүп атышат булар? Качан кыргыз кызына кызды үйлөдү эле? Эмне буну токтотпойт вице-премьер-министр? Жакын карада биз үй бүлөлүк кодексти алып келебиз, ошону менен баарын реттейли деп атабыз. Буга чейин адам баласынын укугу деп баарын кабыл ала берген экенбиз, каалаганы баарын кылат деп. Азыр эми мындан ары болбойт деп атабыз. Ошо кодексти алып келебиз, май-июнга жетишсек жетишип калабыз, жетишпесек сентябрда үй бүлөнүн кодексин алып келип, мыйзам менен баарын ретке коелу деп атабыз. Үй бүлө деген бул эркек менен аялдын ортосундагы союз деген нерсени бекитип, анан бала чака дегенде тарбиялаганга ошо үй бүлөдөгү жоопкерчилиги бар деп, ошону алып келели деп атабыз. Азыр адам баласынын укугун коргойбуз деп эле биз болгон конвенциянын баарына кошулуп алып турбуз, алар дагы иреттеп, чыга тургандын баарынан чыгайлы деп атабыз. Биринчи айым Баткендеги Кут Кадам балдар үйүнө барды. Кече 27 апрелде өлкөнүн биринчи айымы Айгүл Жапарова Баткендин Кадамжай районунун Совет айылындагы Кут Кадам үй бүлө тибиндеги балдар үйүнө барды. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалымат кызматы билдирет. Маалымдагандай, Жапарова бул мекеменин жашоо шарты, тамак ашы,
балдарга болгон камкордугу, ошондой эле имараттын жалпы абалы менен таанышты. Үй шартында балдар үйүнүн кызматкерлери жана балдар менен жылуу барлашып, биринчи айым тарбиялануучуларга мээримин төгүп, кам көргөн тарбиячылардын асыл максат менен иштегендерин белгиледи. Ал турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарга ар тараптык колдоо көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ошону менен бирге Айгүл Жапарова өзү жетектеген Эне балага тирек фондунун атынан мекемеге 2 кабаттуу керебеттерди жана башка керектүү буюмдарды тапшырды. Кут кадам үй бүлө тибиндеги балдар интернаты 2018-жылы 8 жылдык келишим менен ижарага алынып, жеке менчик үйдүн имаратында ачылган. Ачылар алдында объект капиталдык оңдоодон өтүп, ага бардык керектүү коммуникациялар кошулган. Интернат 12 балага ылайыкталган. Азыранда 3 жаштан 18 жашка чейинки 18 тарбиялануучу жашайт. Балдар үйүндө жетим балдар, жарым жетимдер, ата-энелери тарбиялоо укугунан ажыратылган балдар. Маалымат Супер KG. Трамптын элдин көзүнчө Байденди туурап, аны шылдыңдаган видеосу. АКШда келерки жылы шайлоо өтүп жаткан учурда Байден 82-де, ал эми Трамп 78 жашта болот. АКШнын экс-президенти Дональд Трамп азыркы мамлекет башчы Джозеф Байдендин адашканын, баскан турганын, сүйлөгөнүн туурап келеке кылган. Мындай видеосун Спутник Ближнее зарубежье жарыялады. Буга чейин Байден 2024-жылы боло турган президенттик шайлоого катышаарын расмий жар салган. Ал эми Трамп мындай ниетин 2022-жылдын ноябрь айында эле билдирген. Эмне, шайтан алгырткы кайда баратам? Чыгып эле кетким келип жатат, деп анын кыймыл аракетин, басканын, турганын Трампты публика кол чаап каткырып коштогон. АКШда келерки жылы шайлоо өтүп жаткан учурда Байден 82, ал эми Трамп 78 жашта болот. Эске салсак, Байден АКШнын эң улгайган президенти, анын ыңгайсыздыкты жараткан же күлкүлүү кырдаалга кабылган учурлары акыркы мезгилдери арбыды. Байдендин атаандаштары мындай нерселердин себеби карылык жана ден соолугунун соң эместиги деп айтып келишет. Маалымат Спутник Кыргызстан. Say I'm running for president. Where am I going? Where the hell am I going? I want to get out. Oh, no, over there, over there. Карагулжада унаа менен сууга түшүп кеткен тургунду издөөгө 50 адам тартылды. Ош облусунун Карагулжа районунда сууга түшүп кеткен адамды издөө улантылып жатат. Бул тууралуу бүгүн 28 апрелде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Бүгүн издөө иштерин улантуу үчүн Карагулжа райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамына айга жарыяланып, коопсуздукту сактоо эрежелери тууралуу түшүндүрүштү. Аталган райондун Өзгөчө кырдаал бөлүмүнөн 10 куткаруучу, жергиликтүү тургундардан 30 адам, Ички иштер министрлигинен 10 кызматкер жөнөтүлдү. Кече 27 апрелде Мырзаке Карагулжа Алайкуу унаа жолунун 77 чакырымындагы Күйүк тилкесинде УАЗ үлгүсүндөгү унаа сууга түшүп кеткендиги тууралуу билдирүү түшкөн. С. Уулу Ж аттуу жүргүнчү унаадан чыга албай калып калган. Ал эми айдоочусу өз алдынча чыгып кетүүгө үлгүргөн. Маалымат Турмуш KG. Өзбекстанда дааратканага түшүп кеткен телефон үчүн бир үй бүлөнүн 3 мүчөсү каза болду. 3 өзбекстандык телефонду алууга аракет кылып, ажатканада каза болгон. Мындай окуя өлкөдө биринчи жолу болуп жаткан жок. Бул тууралуу подробно.uz жазды. Прокуратуранын маалыматы боюнча каргашалуу окуя 27 апрелде Сырдария облусунун Файзулабад айылында болгон. Жергиликтүү тургундардын айтымында үйдүн ээси телефонун короодо жайгашкан дааратканага түшүрүп алган. Андан соң атасы менен инисин жардамга чакырган. Алар дааратканага түшүп, эсин жоготуп каза болушкан. Сыягы адамдардын өлүмүнө фекалдык газдын аралашмасы менен дем алган абадагы кычкылтектин жетишсиздигинен асфиксия себеп болгон. Белгилей кетсек, ушундай эле окуя 2017 жылдын июль айында Наманган облусунун Янги Корган районунда болгон. Жергиликтүү аял ажатканадагы чуңкурга түшүп кеткен уюлдук телефонун алып чыгуу үчүн 2 жумушчу жалдаган. Ал жакка биринин артынан бири түшүп, экөө тең каза болгон. Маалымат Сереп KG.